Баткен облысында стратегиялык маанидеги Аксай-Рабат жана Көкташ Аксай-Тамдык жолдорунун курулушу зор мааниге ээ. Чегара аймагына курулуп жаткан көз карандысыз бул жолдордун курулушу Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаровдун көзөмөлүндө. Ош Баткен Исфана автожолдор башкармалыгынын башчысы Ашимбек Үсөновдун облус башчысы менен болгон жолугушуусунда аталган жолдун курулушунун жүрүшү туурасында сөз болду. Tamdık Şemişti. Tamdık Şemişti. Ош Баткен Исфана автожолдор башкармалыгынын башчысы жол тейлөө мекемеси тарабынан аткарылып жаткан жумуштар, ошондой эле курулушу жүрүп жаткан Аксай-Рабат жана Көкташ Аксай-Тамдык, Кызылкая Көктала жолдорунун курулуш иштери улантылып жаткандыгын маалымдады. Мына курулуп жаткан Көкташ Аксай-Тамдык, Аксай-Рабат, ошондой эле Кызылкая Көктала автожолдорунун курулушу 2020 жылдагы улантылат. Чегара аймагындагы жашоочулар үчүн зор мааниси бар Аксай-Рабат жана Көкташ Аксай-Тамдык жолдорунун курулушу учурда кызуу жүрүүдө. 25 чакырымга созулган Аксай-Рабат жолунун 21 чакырымында кыштын суугуна карабастан иш кызуу жүрүүдө. Бул көз карандысыз жолдун бүткөрүлүшү ушул жылдын орто ченинде пландалууда. 22 чакырымы толук шагыл жаңыдан шагыл жол болуп курулду. Калган участка 3 чакырым участка жардыруу ыкмасы менен колоттордун ичинден кула турган участкасы калды. Азыркы күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Бул жолдун курулушуна жалпы 2014 жылдан бери курулуш башталгандан бери 279 миллион сомдук жумуш аткарылды. 271 миллион сом акча каражаты мамлекеттик бюджеттин эсебинен каралган. Аксай-Рабат жолуна удай эле Көкташ Аксай-Тамдык жолунун куруу иштери да бүгүнкү күндө уланууда. Мурда Варух анклавын аралап мал жанын айдап өтүп жүргөн аксайлыктар ар кандай кыйынчылыктарды тартып келген. Кыргыз жарандарынын мал жандыктары жоголуп, айрым учурда келишпестиктердин чыгышына да себеп болгон. Эми Тамдык жолу бүткөрүлсө, Баткен районунун чегара аймактарындагы айыл өкмөттөрүнүн тургундары жайыттарга эч кандай тоскоолдуксуз өтө алышат. Biz azыр деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте турабыз. Көкташ Аксай-Тамдык жолунун курулуш иштери мына ушундай бийиктикте уланууда. Аксай-Тамдык, Аксай-Рабат жолуну тендерден биз алганбыз. Ушул күнгө мына штат деле иштер жүрүп жатат. Азыркы учурда Аксай-Тамдык боюнча 24 километрге чейин машина келет. Ушул километрге чейин толук бүтпөсө дагы келет да машина. Жумуш иштер жүрүп жатат. Жол жакшы. Канча жумуш иштеп атат? Азыр бул жерде 10 жумушчу бар. Аксай-Рабатта дагы 10 жумуш иштеп атат азыр. Көкташ Аксай-Тамдык жолунун кошумча долбоорунун негизинде 6,8 чакырым жолго буга чейин асфальт төшөлүп оңдолгон. Ал эми дагы 5 чакырымга жакын аралыктагы жол асфальт төшөөгө даярдалды. Аксай-Рабат жолу пайдаланууга берилсе, Баткен Лейлек райондору жана Сүлүктүү шаары Тажик Республикасына көз карандысыз автотранспорт каттама менен камсыз болушат. Алмакан Матураимова, Азат Курбанбеков, Бекжан Нышанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.